падыша болгон. Анын кызматчысы кул заманасында. Эми кулду билесиздер, буюм катары эсептелинген адамдардын деңгээлинде турбайт эле. Адам отурган деңгээлде ал отурбайт эле да. Анан падыша бир күнү өзүнүн мамлекеттик кызматкерлерин баарыны жыйнап, кайсы бир маселени чечүү үчүн анан өзгөчө тегерек столду дайындайт да, бардыгына бирдей отургучтарды дайындап, эң төрүгө өзүнүн тактысындай болгон дагы ошондой бир такты, өзгөчө тактыны даярдап коет. Барды келип олтургандан кийин алдына өзгөчө тактыга, падышанын тактысындай болгон тактыга алып келип туруп кулун алып келип олтургузуп коет. Анеди келген адамдардын баары наразы болот. Эми чоң адамдар да, губернатор деген сыяктуу, ушундай аким деген сыяктуу, алардын баары наразы болот. Биз келсек, бизге караганда кулдун даражасына бийик коюп алып туруп бизди тосуп алды. Падыша эчтеке дей албайт, маселени чечет, кайра кетишет, бирок ичинде калып кетет. Анан кайра бир күнү чогултат. Келгиле, эмне үчүн мен силерге мындай мамиле кылганымды чечмелеп берейин. Баары келгенден кийин кул айтат, сен бар алып чыккын дейт. Барып казынадан ушундай бир тажын алып чыгат, ушундай жасалгаланган, эгерде талкалап сата турган болсо арзан кетет, бирок жасалгаланганы өтө кооз да. Өтө чеберчилик менен жасалгаланган тажы. Ошону алып келип туруп анан кийин тиги кызматчыларына падыша берип, айтат, сындыргын муну дейт. Эсе тиги таң калып, падыша койсоңуз эми ушунча асыл таш нерсени. Кийинкисине айтат, сындыргын, ушундай кымбат нерсени сындырамбы? Сындыргын, сындырбайт эч кимчи. Айланып келип олтуруп, кулдун колуна кайра келип калат. Анан кулга буйрат падыша, сындыр десе ошондо алып туруп эле тарсылдатып майдалап салат да. Майдалап атса тигилер кыйкырып, надан акмак, эмне кылып атасың билбейсиңби? Кандай баалуу нерсени сындырып атасың? Десе ошондо тиги кул айткан экен, мен падышанын сөзүнө сынганга караганда, ушул бир тажынын, бир буюмдун сынганын артык деп билдим дейт да. Ошондо тиги падыша кайрылып кызматкерлерине, көрдүңөрбү? Эмне үчүн мен бул кул болсо дагы даражасыны силерге караганда бийик коем, себеби бул менин бир айткан сөзүмдү эки кылбайт депчи. Айтканымды аткарат, ошон үчүн бунун даражасы бийик деп. Ошондон Аллахтын алдында сиз менен биздин дүйнөдөгү социалдык деңгээлибиз, сырткы келбетибиз, туган туушкан, таныш билиштигибиз, уруубуз, улутубуз эч кандай мааниге ээ эмес, эгер Аллахтын айткан сөзүнө биз моюн сунбай турган болсок. Аллахтын айтканын кылбай турган болсок, анын сөзүнө эки кылбастан жашоонун негизи мыйзам кылып туруп Аллахтын сөзүнө кармана турган болсок, мына урматтуу тууган, ошол чыныгы сиз менен бизди даражага көтөрүп, бейишке алып барып, бейиште Мухаммад алейхиссалам менен Асия энебиздин тою болот. Ошол тойдо тегерек столдун үстүндө бүткүл пайгамбарлар менен биргеликте чогуу отурабыз да буйруса. Анчын эмне кылыш керек? Аллага моюн сунууну үйрөнүш керек биз да.